Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Tarelli деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Бүгүн дүйнөдө тынчтык жок. Терроризм, согуштар жана зомбулук миллиондогон адамдардын жашоосун талкалады. Жана бул зомбулук уланууда. Мындай абалда ар бир мамлекет өзүнүн элин коопсуздукту камсыз кылууга болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоого тийиш. Терроризм канчалаган күнөөсүз наристелердин, аялдардын, аталардын, апалардын канын төккөн кара күчкө айланды. Дүйнөнүн ар бир бурчундагы бейпилдик үчүн күрөшүү бул адамзаттын эң чоң милдети. Тилекке жараша, Кыргызстанда тынчтык өкүм сүрөп, эли журт өз оокаты менен алектенип жүрөт. Эч кандай коркунуч жок, бейкапар, ар бир адам жеке жашоосу менен алпурушуп, туруктулук өкүм сүрүүдө. Бирок бул тынчтыктын, бейпилдиктин артында Кыргызстандын атайын кызматтарынын күнү түнү талыкпастан жасап жаткан эмгектери жана эрдиктери турганын баары эле биле бербейт. Бул сентябрь айларынын башы болчу, биринчи декадасы болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан терроризмге каршы тынымсыз алып барылып жаткан иш-чаралардын алкагында ушул жылы жүргүзүлгөн ондогон операциялардын бири тууралуу коомчулукту кабардар кылууну туура көрдүк. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Ош аймагында террористтик топтун каракчылык, мыкаачылык иш-аракеттерине бөгөт коюлду. Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу жүргүзүлгөн атайын операциянын баянында террористтик топтун мүчөлөрүнүн аты жөндөрү өзгөртүлдү. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерлерине ыкчам маалымат келип түшкөн. Ага ылайык Шахзат аттуу Ош шаарынын тургуну радикалдык иш-аракеттерди жасап жатканы тууралуу белгилүү болгон. Алдын ала ыкчам чаралар жүргүзүлгөндө Шахзат өзүнүн автоунааларынын мамлекеттик номерлериндеги Кыргызстандын туусун кызыл тасма менен же ылай менен чаптап алып жүргөнү байкалган. Мунун себебин сурагандарга ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн тааныбай тургандыгын, башкаруу системасын толугу менен талкалап, шарият менен гана жашоо керектигин айтып негиздеген. Анын себебини тактоо үчүн ошо ыкчам булактардан түшкөн маалыматтар боюнча анан суроо учурунда айткан ал мен Кыргыз мамлекетине тийишим жок. Бул Кыргыз мамлекетинин автомашинасы, ошонун номери, ошон үчүн муну мен кабыл албайм. Мен болсо Кыргыз мамлекетине шарият болгондо, шариаттын закондорунун негизинде жашоо кылам деп өзү мындай башка туура эмес агымга жүрүп алган адам боюнча башталган бул иш-чаранын башы. Түзүлгөн ыкчам тергөө тобу тарабынан соттон уруксат алынып, шектүүнүн унасына тыңшоочу каражаттар коюлуп, телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоо жана видеого жазып алуу ыкчам аракеттери башталган. Анын барган жерлери жана байланыштары, алдына коюлган пландары такталган. Ошентип жүрүп биринчи такталган бала биздин ыкчам булактар аркылуу текшерүү негизинде эле такталды. Биринчи ошол машина айдап жүргөн бала. Калгандары биз эми бул иш-чараны уюштуруу учурунда булардын телефондорун угуу боюнча, булардын артынан байкоо жүргүзүү боюнча, булардын машинелерине, үйлөрүнө бул атайын техникаларды орнотуу боюнча Ош облустук сотунан мындайча айтканда уруксаты менен, санкциясы менен ыкчам тергөө тобу түзүлгөндөн кийин уруксатын алып иш-чараларды уюштура баштадык. Уюштура башталгандан баштап ошол айдалып жүргөн номери жашылган Kia Sportage атайын жабдуулар, спецтехника, ошону оперативдик түрдө башка жерде жүргөн учурда ээсинен сырткары өзүбүздүн башкармалыктын бөлүмдөрүнүн жардамы аркылуу атайын техника орноттук. Бул техникасынан алынган маалыматтар боюнча ошол Kia автоунаасынын ээси
айланасындагы ошо жашыруун баштапкы террористтик топтун арасында бардык саны 5 адам болуп такталды. 5 адамдын үстүнөн иш алып баштадык. Шахзат Ислам мамлекети эл аралык террористтик тобундагы өзүнүн эмиссарлары менен тыгыз байланышта болуп, алардын көрсөтмөсү менен Ош аймагында кылмыш кылууга буйрук алган. Буйрукка ылайык Шахзат жергиликтүү радикалдардан турган террористтик топ түзүп, бизнесмендерди карактап, эмиссарларына акча өндүрүп бериши керек болчу. Ал эми каракталган адамдарды болсо жок кылышы керек эле. Ыкчам иш-чаралардын алкагында Шахзат баш болгон анын террористтик тобунун мүчөлөрү такталган. Шахзат 1992 жылы туулган, Абу Контент деген кайманаты менен белгилүү Ош шаарынын тургуну, улуту өзбек. Ганимат деп аталган адамды уурдоо же кармоо аркылуу акча талап кылуу операциясын уюштуруп, ишке ашыруу тапшырмасын алган. WhatsApp, Snapchat жана башка тиркемелер аркылуу чет элдеги эмиссарлары менен дайыма байланышып турган. Алар Шахзатка Кыргызстанда халиват куруу керек деген, ан үчүн активдүү иштөө керектигин айтышкан. Шахзат алардын идеологиясын толугу менен колдоорун тастыктаган. Орунбай 1977 жылы туулган, улуту кыргыз. Рамазан кайманаты менен белгилүү. Ош облусу, Ноокат району, Кыргыз Ата айылынын тургуну. Жашаган жери Ош шаары, Кызыл Кыштак айылы. Умитжан 1994 жылы туулган, улуту өзбек. Абдуллах Муслим кайманаты менен белгилүү. Өзбекистан Республикасынын жараны. Жашаган жери Ош шаары, Кызыл Кыштак айылы. Кыргызстанга 2024 жылдын август айында Туркиянын Стамбул шаарынан келген. Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун лидерлеринин көрсөтмөсү боюнча террористтик топту түзүү жана адам урдоо иштерин координациялоо милдетин алган. Руслан 1994 жылы туулган, улуту өзбек. Аюп кайманаты менен белгилүү. Кара Суу району, Дыйкан Кыштак айылынын тургуну. Мурат 1997 жылы туулган, улуту өзбек. Умар кайманаты менен белгилүү. Кара Суу району, Дыйкан Кыштак айылынын тургуну. Жашаган жери Ош шаары. Улар телефон аркылуу ошол Араб Эмираттарында, Турцияда жүргөн ошол жактын телефондору менен байланышып атты. Алардын байланышкан учурлары да алардын бир основной айтканда тапшырмалары ошо террористтик топторду финансирование, каржылоо болуп чечилген да. Ошол каржылоо каржыны табыш үчүн ошол террористтик топтордун эмиссарлары аркылуу булар ошол жактан установка айтканда тапшырма алып турушкан. Эң башкы тапшырма Ош шаарындан тиешелүү бир колунда бар бай адамдарды, акчасы бар адамдарды уурдоо, аларга местаны даярдап, террористтик топ уурдаган адамдарын алып келип жашыруу үчүн, кыйноо үчүн жана видеого тартып эмиссарларына жөнөтүү үчүн Ош шаарындагы Төлөйкөн кичи районунда жайгашкан бул гаражды тандаган. Гараждын чатырына электр энергиясын алуу үчүн күн батареяларын орнотуп, ичине даараткана коюп, керектүү шарттарды түзүшкөн. Ошол гаражды байкоо учурунда биз тараптан ошо байкоо коюлган ошол жерге. Байкоо учурунда гараждын ичинде мындай иштер жүрүп атты. Бир ай ичинде ошол даярдоо үчүн бир ай иштер жүрүп атты. Баягы болгарканы мүнүп чыгат, темирди мүнүп чыгат, алып келип атат, бетон алып келип атты, лопаткаларды алып чыгат, кайра алып чыгат. Мындайча айтканда ичинде бир какой-то строительный жумуштар жүрүп атты да, бирдеме даярдалгандай жүрүп атты. Ал гараждын жабылышы бир баягында азыркы современный замоттор менен жабылат. Ошон үчүн биз анын ичине киргенге кире алган жокпуз. Киргенге биздин эмебиз бар эле, күчүбүз жетмек. Себеби дегенде алар ошо гаражды даярдап атканда үстүнө жанагындай күн аркылуу алуучу батареяны установка кылгандан биз шектелдик. Булар азыркы учурда көчөдө сатылган техникалар да көп да. Ошого бир ичине видеокамера коюп коюшкан болуш керек булар деп анын ичине кирген жокпуз. Себеби анын ичине киргенибизде эсте ашан ошонун ичинде видеокамера турган болсо, анда биздин жүргүзүп аткан иштин баары жокко чыкмак да. Ошон үчүн аны байкоо түрүндө эле байкап жүрдүк. Бирок алардын жасалган кылып аткан иш аракеттери ичинде бирдемеге даярдык көрүп атканы биз үчүн аныкталды. Биз үчүн так аныкталды, что булар урдай турган адамды ошол жерге алып келип, телефондо болуп аткан сөздөрү боюнча урдай турган адамды ошол жерге алып келип, видеого тартып, аны эмиссарларга жөнөтүп, эмиссарлар болсо Сириянын территориясында, же болбосо ошол араб мамлекеттеринде, ошол жактан мунун жакын туугандарына видеосун жөнөтүп,
анан ийгил суммадагы өлчөмдөгү акчаны алып, алгандан кийин булар ошо кармалган адамды ошол жерде, мындайча айтканда, жок кылып, болбосо ошол жерге жаап, өздөрү башка сыртка чет мамлекетке Сирия тарапка карап кетебиз деген иш аракеттерди жүргүзүп аттылар. Шахзат күн сайын Ош шаарындагы Game House компьютердик клубуна барып, World of Tanks аттуу оюнду ойноору аныкталган. Бул оюн учурунда ал Ислам мамлекети эл аралык террористтик тобундагы эмиссиялар менен байланышып, алардан көрсөтмөлөрдү алып турган. Каракчылык кылмышына даярдыктарды жүргүзүп жатканы тууралуу отчетторду берип, алдыда болуучу кадамдары тууралуу кабар берип турган. World of Tanks деген интернет оюн бар. Оюнда мындай группа түзсөң болот да. Группаны дүйнөнүн бардык кайсы тарабында турган адам менен кошо ойносоң болот. Ошондо бир клавишасында кнопкалар бар. Ошону басканыңда сен ошол наушник менен дүйнөнүн аркы бетине, Америкада болобу, Европада болобу, Сирияда болобу, туура байланышта болосуң. Экөөң сүйлөшө аласың да, экөөң бирге ойнай аласың. Буларда ушунчалык байланыш түзүлгөн, ошо эмиссарлар ошол интернет аркылуу, ошол оюн аркылуу ошол топтун башчысына тапшырма берип, ошол пландарын ишке ашыруу үчүн дайыма байланышып, анын ишенин түптөп радикалдуу түрдө ошондой лекцияларды жөнөтүп, ал ошол жерде угуп, күнүнө өзүнүн баягы таптады да, мындайча айтканда, ошол ишти ишке ашыруу үчүн таптады. Объявление көрүлүптү, lekin sotish imkoni bo'lmayapti-da. Endi bozorda ham bilasiz, arzoni bo'lmaydi. Otelda gündüzü minib ko'rib oyoq bilan qo'yaversandan keyin kechkiga boshqa variantni topib oladigan yo'lni boshqacha jo'lni ko'rib kelasiz. Обычный klient bo'lib, unda minib ko'rib, unda boshqacha metod o'ylab qolasiz. Qisqa zarur bo'lsa, bu yerga boshdan adres aytadigan taxtasini ko'tarib qo'yasiz bo'ldi da, maqtani ko'tarib olib, bitta mashina jaqatli bo'lsa. Bo'ldi. Fragmentlarni qaltirab, kulishni qaltirib qo'yib, bo'ldi, shuni bilan bizni ko'rmay qoladi-da, kim olganini bilmay qoladi. Uğurlagan adamdı karmao üçün ошол гаражды bir айдын içinde, mындайча айтканда 40 күндүн içinde толук даярдап бүтүштүлөр. Кандай кылып даярдады? Бул ошо яманын içindеги бетондун баарын сыртка чыгарышты, лопатка менен казышты. İçini bir комната үйдөй кылып даярдап, анын içini ошо азыр биотуалет деп коюп, ошо биотуалетти барып, базардан биотуалетти алып келип киргизишти. Мындайча айтканда кармаган адамды туалетке отургузган. Анан базардан барып, көрпөчө төшөктүн баарын алды. Ал жерде жатып уктаганга өздөрү үчүн көрпөчө төшөктүн баарын алды. Анан ошол гараждын ичинде кармоо үчүн мындай кандалы сеп деп коет, эми орусча айтканда чоң септеп, адамдын бутуна, колуна кийгизгенге замокторду даярдап, адамды мындайча айтканда толук физикалык жактан мындай кыймылсыз кылып кармоо үчүн гаражды даярдады. Бар эми aka hozir. Kese diniy kishini mavzu qilamiz. Shuni unaqada gaplashib berdim aka. Din aslidan. Din aslidan Chatdan bo'ladi. o'zi nima mavzu aka? Pasport mavzusi. Pasport. Nima bo'ldi pasport mavzusi? Abdulloh Muslim yaxshi tushuntiradi. Ya u gaplashamiz, siz bilan tanishtirib o'tib tushuntirish emas hozir. Uni chatdan gaplashamiz. Pasportni yangilash kufrmi? Kufr yo'q bo'ladigan bo'lsa, kufrmi? Qandaycha? Kufr yo'q bo'lishi mumkin. Pasport olib yangilaganda, to'g'rimi? Endi bo'lsa kufr, bo'lmasa kufrmi? Pasportni nega olamiz? Misol uchun, Chipta qator olamiz. siz Qirg'iziston xalqining 6 millionini isbog'iga kirasiz, kirmaysiz pasport olganda? Bilmayman endi. Men chipta qatori olaman, ishlataman kerak bo'lganda. Terрористтик топ уурдоого акчалуу адамды табышты. Ал Шахзаттын алыс тууганы. Кездемелерди жана кымбат баалуу унааларды сатуу менен ишкердик кылып жүргөн Ош шаарынын тургуну болду. Кылмыштуу топ 3 машина менен адамды аңдып жүрүп, аны ийин жерде унаасынын артынан сүзүп, жасалма түрдө жол кырсыгын жасашы керек болчу. Адамды уурдап барган соң, кыйноолорду жасап, аны тасмага тартып, чет жактагы эмиссарларына жибериши керек эле. Эмиссарлары уурдалган адамдын жакындарынан 2 миллион доллардан ашык акча каражатын талап кылышмак. Ал сумманын жарымын эмиссарлар алып, жарымын террористтик топ ичара бөлүп алып, чет мамлекетке чыгып кетүүнү көздөгөн. Булардын планы боюнча 3 машина ошол өздөрүнүн объектisi айылдан чыкканда артынан байкоо жүргүзүп,
Анан мындай искусственный ситуация деп коет, значит, атайын бир машина барып ал объекттин артынан сүзмөк, ал объект соответственно жолдун боюна токтомок, аны сопровождать эткен алдындагы бир машина дагы ал объект кайра чочуп качып кетпеш үчүн аны астынан блок кылып астына токтотмок. Мындайча айтканда эки машина бирөөсү алдынан бирөөсү артынан токтотуп үчүнчүсү жанына келип токтомок. Ошол убакта алардын объектиси машинеден түшкөндө эми машинеңизди дытып кылат, мындайча айтканда артынан сүзүп койгондон кийин любой адам түшүп эмне болду деп эми келиштиресиң да. Ошол убакытта биринчи машинеден түшкөн балдар ошо биздин объекттер анын артына мындай катуу бир предмет менен башына уруп, ээсин оодарып, кол бутун байлап, машинеге салып алып барып, анан ошол атайын даярдалган гаражга алып барып, колун байлап, ошол жерден видеого тартып эмсаларга жөнөтмөк. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалардын кызматкерлери бул террористтик топту жалпы 48 күн бою күнү түнү ыкчам байкоого алып, иш аракеттерди жүргүзүшкөн. Бул аралыкта террористтик топтун мүчөлөрү негизинен Төлөйкөндөгү гаражга чогулуп, шаардагы кафелерде тамактанып, Шахзат болсо интернет клубга күн сайын түнү барып, саатта отуруп, эмиссарлары байланышып турду. Топко кошуу үчүн Ош шаарындагы паркта Руслан аттуу жаранды үгүттөө иштерин жүргүзүп, катарына кошууга жетишти. Булар адамды ошол урдоо учурунда үчөө машинеге салып, экөө машинеге отуруп, анан ал жерде калып кеткен машинелерди биз коопсуздук органдарынын көз алдынан же милиция органдарынын көз алдынан алып салыш үчүн кошуп аттуу бала бербек болгон. Анын ошол өздөрүнүн айтымы боюнча, көрсөтмөлөрү боюнча ошол машинени, эки машинени ал ДТП болгон жерден жылдырып коюу үчүн $50,000 сүйлөшкөн. 3 октябрда Орунбай жана Умитжан кара түстөгү Chevrolet Lacetti унасын 62.000 сомго сатып алып, кийинчерээк Нурдар айылына барып байкоо жүргүзүштү. 5 октябрда Кара Суу базарына барып, топтун ар бир мүчөсүнө кийимдерди жана башка керектүү каражаттарды сатып алып, уналарын оңдотуп даярдыктарды көрүп жатышты. Өздөрүнүн жүзүнү көрсөтпөш үчүн же болбосо мындай өздөрү менен телефон аркылуу байланышпаш үчүн ошол микро наушниктерди алып, анан өздөрүнүн баарына окшош 5 кара түстөгү спортивный форма костюмдарды алып даярданышкан. Кара Суу базарына барып алып даярдап, ошону Сүрө Ташка алып келип, Сүрө Ташта ошол өздөрүнүн радикалдуу сабактарын окуп даярданышкан. Alo, hozirla solib ketdingiz buni qoronni. Men ham shuni o'ylagandim. Agar hozir aka yo'lda planni chizdik, bugun prosta qaysi mashinaga qaysi biri o'tiradi? Mashina qaysi mashinada o'sha bizga kerakli odam yuribdi, shuni bilmoqchimizmi? Bu yerdan turishdan maqsad? Ha, endi hozir ertaga tayyor bo'lib ovga chiqiladi. Ha, o'zimizda hozir telefonlar ham bor. Kichkina telefonlar, bittasi sizda, bittasi menda bo'lishi kerak. Kuzatgani safardashi bir mashina bo'lishi kerak. Ertaga konkret qilamiz ekanda inshaalloh. Hozir kuzatish ko'p mashinada bo'lsa, hamma mashina tayyor ekan. Hozir bunday qiladigan bo'lsak, hamma telefonlarda hozir bu yerdan kelib qoldirib, hamma telefonlar to'kmatiga sotaylar. Aha. Xo'p. Yoki-da bunday premoslar uyga haydasanglar hozir. Hamma yerda tashlab, kerakli talonchilarni olib chiqsanglar, biz bo'ldi. Ko'k mashinani olib kelsak. Aha. Kaliti qayerda? Kimda uni? Aka, Opel. Opel kimda? Mana o'zimizda ekan. Aka bo'ldi. Davay qilaylik. Топтун 3 мүчөсү Ноокат районуна автоунаа сатып алуу максатында барышты. Бирок унаа сатып албастан кайра Ош шаарына кайтып келишти. Ош Ноокат жолунда бара жатып, таладан бир кочкорду уурдашты. Андан соң Ахметов айланма жолунда дагы бир кочкорду уурдап кетишти. Ош шаарына келип, түнү Амир Темир Кичи районуна жакын жерде уурдалган этти ар бирине 10 килограммдан бөлүштүрүштү. Ислам мамлекети террористтик уюмунун идеологиясы боюнча булар өзү союп, өздөрү батасын берип союлбаган койлордун баары булар үчүн арам деп эсептелет. Булар базардан алып эт жешпейт. Ошон үчүн ошол койду бир эле убакта урдоо, адам урдоого да даярдандык, койду эки кочкорду урдап союп, адамды сойгонго деле даярдагандай ошондо өздөрүнүн айтышы боюнча ошондой болду. Анан үчүнчүсүнөн ошол эки кочкорду союп, бул кылмыштан алдын баягы бир нерсеге даярданып атканыңда бата алып чыгасың го, кан чыгарып коелу депчи. Ошондо кан чыгарып, ошо кылмышка даярдыктарын эми толук гараждар даяр болду, машиналар даяр болду.
деп өздөрүнө ушундай бата алып, анан эттердин баарыны өздөрү бөлүштүрүп алышты да. Ошону адал деп эсептейт булар. Террористтик топ Opel Astra унасын Ош облусундагы аэропорт көчөсүндөгү дарекке жашырып, дагы Daihatsu унасын 51 000 сомго сатып алышты. 15 октябрда Шахзат тынчтык күнү деп белгилеп, даярдалган унааларга жакындоо буйрду. 16 октябрда болсо уурдала турган адамды колго алуу, качуу жолдорун жана башка шарттарды макулдашып, өз ара пландарын талкуулашты. 20 октябрга караган түнү террористтик топтун бардык мүчөлөрүн Шахзат түнкү саат 2:13 шашылыш түрдө чогултту. Өз ара сүйлөшүүлөрдөн соң алар уналардын буга чейин жашырылган жерлерде калтыруу чечимине келишкен. Булар бир адамды уурдаганга аракет кылган жок. Булар ошол Нурдар айылында 5-6 колунда бар адамдарды тактап, ошолордун ичинен анан кайсыл адам боюнча эң көп маалыматы бар булардын. Кайсы адамдын ошо эмесине, мындайча айтканда, распорядогун тактап алуу оңой болду. Ошол адамды акырында токтолду да. Ал себептен ошол Нурдар айылынын астындагы аэропорт деп коет, Махалинский аэропорттун ылдый жагындагы үйлөрдүн алдына сатып алынган машиненин бирөөсүн ошол жака барып жашырды биринчи. Ошол жака барып жашырды. Экинчи машинени болсо ошол жанагы достук посту бар, Кыргызстан, Өзбекстан чек ара посту. Ошол территорияда Кыргыз-Кыштакта Сүрөташ деген айыл бар. Ошо айылдын чыга бериш жагына экинчи машинени жашырышты. Үчүнчү машинени болсо вообще барып Туран айыл өкмөтүнүн Туран микрорайонунун үстүндөгү каналдын боюна коюшту. Ал Туран микрорайонунун үстүндө койгон, каналдын үстүнө койгон машиненен булар кылмыш ишин аткарып бүткөндөн кийин качууга даярданган машинеси болчу. Булар ал 3 машинеден кийин жанагы жеңил машинелерге алып келип адамды урдаганда, отургузганда кандай, если адамды уруп, эшин оодарып же болбосо жанагы электрошокерлерди колдонуп, адам кулап калгандан кийин аны путу колун байласа, жеңил машиненин артына салып атканда булар батпай калышат да. Батпай калып, неудобный болгон үчүн булар ойлонуп отуруп, Кудайберди базарында иштеген тааныштары аркылуу барып, жанагындай минивен деп коет, Ивека машинесине алып, мындайча айтканда 7-8 адам бата турган, аркасы грузовой да. Артын ачып, ошого салып кете турган болуп чечилген булардын. Акыркы даярдалуу учурунда да. Даярдалып бүттүк дегенде, ошондой чечимге келип, ошол машинесин барып чурап алыштылар. Бул эшигин ачып туруп, 2 адам баягы уурдоо учурунда спокойно бир адамды кармап туруп ичине тартып кетсе болот да. Эң удобный машине табышты булар. Калган машинелерди жашырып туруп, ошол Ивекага салып уурдап кетебиз деп, ошол Ивека менен бир түн айланышып, Нурдарды айланып, булар кайсы жерден келет, кайсы жерден ала турган бүт точкаларын тактап алышты. Ал тактап алгандан кийин Ивеканы да коюп, анан баары бирге барып ошо Сүрөташта ошол биздин баягы операция, мындайча айтканда кармоо операциясы башталгандан алдын түндө барып отуруп, ошол жерден чечим кабыл алышты. Эртең менен воскресенье күнү, ошол суббота күнү болчу, алар ошол пятницадан субботага өткөн күнү түндө даярданышкан. Воскресенье күнү эртең менен урдайбыз деген учурда биз ошол башка башкармалыктын жетекчилеринин тапшырмасы менен ошолордун көзөмөлүндө баарыбыз чечим кабыл алдык. Кагапта саат 8ден өткөндө ошо жетекчилердин уруксаты менен кармоо иштери башталды. Тинтүү учурунда гараждын жер төлөөсүнөн уурдалган адамды кармоо үчүн атайын жабдылган бөлмө табылды. Бөлмөдө кандал, кол кишендер, даараткана, төшөк буюмдары, жарыктандыруу жана желдетүү системалары болгон. Мындан сырткары төмөнкү далил буюмдар алынды. Красно-черного цвета были обнаружены далее ручные гранаты в количестве 3 единиц. Өзгөчө жардыруучу түзмөктүн детонатору 1 дана, жарым тротил шашкасы, 3 пакеттен турган жардыргычтарды даярдоочу компоненттер, электрошокер, калемпир аэрозолу, ар түрдүү техникалык жабдуулар.
Азыркы учурда кармалгандарга карата козголгон кылмыш ишин алкагында оперативдик тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө жана алардын башка террористтик күчтөр менен байланыштары, алдына коюлган пландары такталууда жана аларга карата тийиштүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коомчулукту сак болууга, радикалдык жана экстремисттик жана террористтик агымдардын азгырыгына алданбоого чакырат. Зомбулук жана терроризмге каршы күрөш бул жалпы элдин кыракылыгы жана ынтымагы менен гана ийгиликтүү ишке ашаарын белгилейт. Биздин эң чоң курал акылмандык жана биримдик. Терроризмге жана зомбулукка орун жок.